Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Илим Садыков, Сорос фондусунун саламаттык сактоо программасынын координатору. Биз азыр алып барып аткан жумуштар ушу биздин программанын алкагында. Бул эң биринчи зыяндуулукту азайтуу ушу баңги зат колдонуучулардын арасында. Себеби дегенде билесиздер, биздин 2014-жылы кабыл алынган өкмөт тарабынан мамлекеттик баңгиликке каршы, баңги заттарга каршы стратегиясы бар. Ошол стратегиянын компонентинин бири бул зыяндуулукту азайтуу болуп эсептелет. Ошол компонентти баягы ишке ашыруу максатында биз өксүк топторунун арасында иш алып барабыз. Бул ошо баңги зат колдонуучулар болуп эсептелет. Мисалы үчүн кандай иш? Каржылоо ишиби же? Биринчи, албетте, бул биринчиден каржылоо, ушу аларга болгон медициналык, социалдык жана башка тейлөө кызматын жакшыртуу. Себеби дегенде алардын статусун, баягы стигматизацияланган статусуна ылайык алар көп жерден баягы толук кандуу жана сапаттуу медициналык кызмат ала алышпайт. Себеби дегенде биринчиден көптөгөн алар баягы тоскоолдуктар, ошол эле өздүк документинин жоктугунун негизинде, туруктуу жашаган жеринин жоктугунун негизинде ушул медициналык кызматтарды баягы убагында жана толук кандуу албай калып атышат. Биздин ошо максат алардын арасында башка алардын баягы мыйзамсыз баңги колдонгон баягы кесепеттерин азайтуу иретинде биз алар менен иш алып барабыз. Ошолор эле билесиздер, алардын арасында ВИЧ илдети да бар. Ошо биз айтабыз, ВИЧ илдети ошолордун арасында да бар деп. Ошондуктан биз аларды башка биздин баягы коомго тарап кетпешинин алдын алуусунда алардын баягы жанагындай зыяндуулукту азайтуу программасынын кызматтары бар. Бул ошол эле инени алмаштыруу же бир шприцти алмаштыруу деп коебуз. Убагында